Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз белгилүү композитор, обончу жана ошондой эле аккордеонист Догдурбай Урманбетов Маданият жүзү программабыздын мейманы болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жакшы турасызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, баары жакшы. Жылыга эле ушу аккордеон боюнча дүйнө жүзүн кыдырып, көптөгөн фестивалга чыгып, кыргыздын атын чыгарып, даңазалап жүрөсүз. Быйыл кандай жаңылык менен келип калдыңыз? Быйыл буюрса жаңылыктар абдан көп. Мына быйыл июль айында Заволокин Геннадий уюштурган бул Россияда 5-чи эл аралык фестивалдын катышуучусу болуп келдим. Ага чейин Италияга барганбыз, ошол жактан таанышып калганбыз. Анан биздин ошо интернет булактар аркылуу биздин ойногон чыгармаларыбызды, классиканы ошолорду угуп анан бизди чакырып келди. Ага чейин мен ошол Россияга барардын алдында бизде Кыргызстанда, Бишкекте консерваторияда өттү. Өзүбүздүн Кыргызстандын ошо фестивалга катышуучуларынын мүчөсү, жюри болдум. Таланттуу балдар абдан көп экен бизде. Биягыты көлгө чейин Оштон да келди. Бирок бир гана өкүнүчтүү жери баягы Маданият министрлигинин каражатынын аздыгынан же жоктугунан иши кылып аларды барганга мүмкүнчүлүгү болбоду. Биз ошо биринчиликти алган балдардан Максат деген жигит бар эле Беловодский жактан. Аларды дагы жиберебиз деп айыл өкмөтү дагы аны эч кимиси колдоп алган жок. Анан мен өзүм бардым, мен өзүмдүн спонсорум бар, кызым чет мамлекетте иштейт. Барып 15 күн жүрүп келдик Новосибирскте. Абдан шаңдуу, абдан жакшы өттү. Эми ал жерде ондогон мамлекеттерден сырткары Россиянын бүт региондорунан болушат экен. Негизгиси ошо гармошка ойногондор, анан аккордеон ойногондор экен. Ошолордун ар бир мамлекет өзүнүкүн көрсөтүп атты. Анан ошол жерден айтты, Кыргызстандан катышчу маселе быйыл биринчи келип атат деп. Кыргызстандын желегин желбиреттик дегенде 2000ден ашык катышуучу болду. Ошонун бир 40 киши дипломант болдук. Жакшы. Кандай чармаларды аткарып бардыңыз? Ал жерде мен бу Россиядан ойногондо бизге 10 мүнөттөн эле берди. Ал жерде мен Ибарат Карамолдоровдун Ибаратын ойнодум, анан өзүмдүн концерттик пьесам бар, Жаштык жаз деген. Ошону ойнодум. Ашык обондун ээсисиз. Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бейшеналиев атындагы университетте мугалим болуп келесиз да. Эмне себептен ушу бул кесипти аркалап калдыңыз? Ким түрткү болду? Мен бул кесипти аркалаганым орто мектепти бүтүп эле келгем. Бүтүп келип анан ушу музыкага ошол эле убактарда бир гитара, аккордеон, гармошка, комуз, мандолин, колума эмне тийсе ошолордун баарын эле ойноп жүргөм. Жүрөккө жакын болуп, ушу чакырык кылды го, анан искусствого кирип, ошол жерден аккордеон классын окуп бүттүм. Анан обончулукту ошол деп калдыңыз, обончулукту ошол эле 9-класстан баштаган, бирок негизги искусстводо ошол көркөм кеңеш аркылуу кабыл алуу болду Маданият министрлиги. Ошондо окуп жүргөн убагымда келип анан биринчи Көл элеси, Жүрөк сыры деген ырлар менен ошо кеңештен өткөн да. Ошо Жүрөк сыры деген ырым 83-жылы ырдын жылдын мыкты ыры деп Москвада чоң театрда эстренный артисткасы Кайыргүл Сартбаева ырдап, ошондон көбүрөөк тарады да. Ошондо кызыгуум көбүрөөк пайда болуп, анан ошондон баштап ырларды, обондорду көбүрөөк жаздым. Бирок жазган менен мен өзүм аткарчу эмесмин. Аткарчу болсом анда көбүрөөк таанылып калат белем. Анан ырлардын баарын ошо эстрада жылдыздар аткарышат. Учурда ошо бир 20-30дай эстрада жылдыздар аткарышат. Салима Балтаева атайы кетсек, Гүлзат Байзакова, Бакыт Ыбыкеев, Асель Турдалиева сыяктуу. Обондордон көбүнчө басымдуулук меники патриоттук ырлар. Патриоттук ырларга көбүрөөк басымдуулук жасайм. Мен өзүм патриотмун деп эсептейм.
жанагы замандаш аттуу ырым менен гимнди утуп алгам замандаштын. Андан сырткары дагы тарых институтун окуп көлдөгү 7 инсан бар белгилүү аке деп коет. 7 акенин эң улуусу Карга акеге обон жаздым. Ошону клип кылып Султан Каримовдун аткаруусунда байма-бай берилип атат. Ошол менин оюмча өзүм каалагандай чыгарылды да. 7 аке деп да обон жаздым. Дархан айылым деп, андан сырткары мекен жөнүндө ырлар абдан көп. Быйыл Жусуп Мамайдын да 100 жылдыгы болгонтпу, ага дагы обон жараттым. Жакшы. Саякбай Манасчы деп алар дагы фондуна гимн кылып алышты. Мен бир ырымды аны Ыбыкеевдин аткаруусунда. Чексиз баалап бардыгынан ынтымакка чакырган элин улан бүгүн гүл бакчылар сабак алса Карга акенин камыстын акылынан. Жакшы сөз жазган акын менен иштешем. Көпчүлүк ырларды мен акындардан алам. Ошо иштешип анан сөзүн жазып, мына могу киши жөнүндө историясы мындай, ушунун тарыхын кылып туруп 3 куплет, 4 куплет же болбосо манча сап, мынча муун деп берем. Анан алар жазып беришет. Мисалы мен Жума Мамбетов деген чоң акын менен иштештим. Темирбек Алымбектин обонуна көп чыгардым. Жипар Исабаева, Бактыгүл Чотурова, көп Сарыбаева, көп иши кылып акындар менен иштешем. Деги эле бул талант сизге ким аркылуу келди деп ойлойсуз? Атам бир тууган эжеси жамакчы, жомокчу, ооз комуз ойноп ушундай өнөргө жакын адам эле. Эми баягы тукумда бар деп коет турбайбы? Анан өзүбүздүн тукумда дагы бир туугандардан, аталаш агалардан дагы комузчулар бар экен. Ошолордон да жукса керек мага. Эң алгачкы ушу жараткан обонуңуз сиздин? Биринчи обонум ошол көл элеси болчу. Ошол фондко өткөн. Ошол 77-жылы алып келип ал убакта ошо көркөм кеңеш аркылуу ошол обонум өттү. Анан кайдасын көл элеси, жүрөк сыры деп анан ырлар көбөйүп кетти. Ала тоо кыргыз жери деген ырымда ошо абдан көп байма-бай аткарылды бул мамлекеттик масштабтагы деңгээлдеги иш-чараларда көп аткарылып жүрөт ошол. Кыялды самасам да Дархан айылында элимсен айды чапчы кармасам да кар элимде аялым сен. Обон жаратууда кээ бир айтат, илхом келгенде чыгарам дейт. Кээ бир айтат, атайын бир классикалык, музыкалык бир атайын өзүнүн ыкмалары бар, ал жерден алам дейт. Сиз обонду кандай жаратасыз? Обонду эми мындай да, обон көбүнчө бир кыялдануудан пайда болот го деп ойлойм да. Мисалы, ошол эле жаратылыштын бир кооз жерин көрүп алып туруп, ушуну кыялданып, ошо өзүнчө муза берет. Же болбосо бир жакшы бир окуяны көрдүм. Окуяны көрүп алып дагы ошол жерден дагы илхом алса керек менин оюмча. Анан башынан өткөн турмуш, тагдыр, татаал ошолордун ичинен иргелип көпчүлүк эле обончуларды сурасаң ошол момундай шартта чыгаргам деп ошондой бир күчтүү жакшы обондор жаралып калат. Кичинекей балдардын дүйнөсүн өзүнчө бир дүйнө да ал жагына карап чыгарса болот. Эми бул эми айта берсе түгөнгүс. Чер токой да мисалы. Кээ бирөөлөр эми мен мисалы ошо музыканын кирип ошого башоту менен киргендик бул мен аягына чыктым деп айтууга болбойт. Ал сөзсүз албы бир кең бир токой да бир четине эле оюшуң мүмкүн. Догдурбай Урманбетовдун обонуна жазылган Жүрөк сыры аталышында жашынакай бир клипти көрүп алсак, андан соң маегибизди улантмакчыбыз. Бирге жүрүп кетип калдың орданып, билген жоксуң калганымды уланып, түгөйүнөн түгө жырак калганга жүрөк ыйлап жүрөксүздөй жүрөк ыйлап жүрөксүздөй
лирикалык жактан дагы чыгарган обондоруңуз барбы? Албетте бар. Лирикалык ырлардан дагы менде көп, абдан көп. Лира кызга деп ошол именно ошо лириканын эмесине арнап жазган ырларым бар. Андан сырткары жана жүрөк сыры деген азыр ушулордун чыкканына канча жыл болду, симфониялык оркестрде аткарылды, ушу убакка чейин ырдалып келе жатат. Көптөгөн ырчылар ырдап жүрүшөт. Андан сырткары сүйүү темасы, лирикалык темада абдан көп менде бар. Эми баягы баш аягы бир 200гө барды, ошонун 100ü патриоттук болсо теңме-тең. Карегимди шаткыларым, караныңды жактырарым, көп ичинен издеп жүрүп көздөрүңдү тапты жаным. Эгерде оончу болбосоңуз, кайсы кесиптин ээси болмоксуз? Башка кесиптин ээси катары элестете аласызбы өзүңүздү? Мен башка кесипке элестете алам. Мен ушу спортко жакын элем. Спортто гимнастика, чуркоо боюнча турник ойночумун. Турниктен көп нерселерди үйрөнүп калгам. Анан кийин таштоого туура келип калды, себеби аспап кармаганда колго болбойт экен. Соода техникум бүткөм. Ал жакта да союз бузулганда бир 10 чакты жыл склад жагында иштеп калдым, ошо менеджер. Анан ал жагы деле ошо элестетем. Анан көбүнчө музыка тартып туруп алды да. Оон жаратууда буйрутма түрүндө берилгенге оңоюраак чыгарасызбы, же болбосо сизди жүрөгүңүздөн оргуп чыгыкпай жүргөн бир ичиңиздеги илхомуңуз аркылуу жакшы чыгабы ырлар? Мисалы, обондор буйрутма аркылуу келгенде ошол буйрутманыкы эгер сөзү төп келип бап келсе, мисалы, көбүнчө жана жер жөнүндө жазып калышат. Кең жумгал дегенде бир чоң обон жазып бердим, марш сыяктуу. Эми ошондо сөзү жакшы болсо, анда бат эле чыгат. Анан сөзү начар болсо, 5 жыл, 10 жыл жаткан сөздөр бар, чыкпайт, илхом келбейт. Анан ошол мен обончуларды да иликтеп жүрөм да. Обончуларды иликтегеним баягы союз ыдыраганда бүт бардык ошол обончулар талаада калды да. Мындай айтканда, мурун көркөм кеңеш менен маданият министрлиги обондорун сатып алчу да. Анан ал баары токтоду, союз ыдыраган соң аларга акча да бөлүнбөй калды. Маданиятка да жакшы көңүл бурулган илгери. Бардык кароо конкурстардын баары байма-бай өтүп турган. Анан ал союз кеткени баары токтоду. Анан буларга кичине камкордук да болбой калды. Анан ошо бир республикабызда ошо Түгөлбай Казактын мындай телевидениеде эсеби менен 200ге жакын обончу бар экен. Мен ошого мынауреки китепти жазып чыктым. Обончулардан ыр белек деп. Мында 80ден ашык обончу кирген. Ала тоо таң шетинен эле бир түрү, элге белгилүү ырлар мисалы. Ошону эле авторлорду көп көрсөтүшпөйт да. Мен мисалы Алымбек Коробаевдин сүрөтүн, биографиясын берип, анан 4-5 ырын киргиздим. Анан ушул обончуларга камкордукта болбой калды. Композиторлор союзу деле алардын деле чыгармаларын заказ менен берип анан алып турушчу да. Анысы да токтогон сыяктуу, бирин-экин эле болбосо ошондой болуп калбадыбы. Үсү көлбейиш чынында, ырдаймындан таптырында, умтулбай бийлик, байлыкка, сактайлы көлдү урпакка. Оончудан ыр белек, аккордеондо ойноо жана ошондой эле окуу куралдары үчүн дагы китептерди чыгарып келипсиз. Анан башка оончулардан айырмаланып, сиз деген китепке чыгарганга аракет кылат экенсиз да. Бул ушу университетте иштеп жатканыңызга байланыштуу ушу кийинки муунга өзүнчө бир жакшы бир өбөлгө деп ойлойм да. Туура суроо бердиңиз. Бул жерде чын-чынына келгенде мен искусство университетинде 3-жылы иштешим. Келсем баягы эле эски эле Украинанын, Орусиянын, Белоруссиянын ырларын окуп отурушат. Анан биз эгемендүүлүк алганыбызга канча жыл болду уже. Анан айттым, окумуштуулар кеңешине суроо киргиздим. Бизден Кыргызстанда эмне деген шедевр обончулар бар. Ошолордун обондорунун ар биринен бирден экиден алып, аккордеондо ойноо китебин жазып чыгайын дедим. Анан
аккордеондо салып басын мынакей Европа стилинде салдым. Нотаны дагы, Нотасы менен Европа стилинде жеңилирээк бас жагы. Түшүнгөндөр билет бас аккордеондун басын. Анан ушу жерге эле баягы элибизге кеңири таралган Асан Керимбаевдин Кайдасың Түгөлбайдын Жамгыр 18 жаш Аксубайдын ушул Рыспай Абдыкадыровдун ырларын анан өзүмдүн да бир концерттик пьесаларым бар. Ошолорду киргизип эле чыгарып койдум. Анан эл кандай кабыл алды? Абдан бардык музыкалык мектептердин баары сурап атышат. Муну өз күчүм менен чыгаргам, бир 300 чыгаргам. Эми дагы сурап атышат, жетпей калды. Себеби музыкалык мектептерге ылайыктуу, музыкалык окуу жайларына ылайыктуу, жөн эле мисалы жөнөкөй эле үйрөнөм деген киши үчүн дагы ылайыктуу. Жаңыдан баштап аткандар үчүн. Анан өзүбүздүн ырларды ырдатпасак анан качан эгемендүүлүк алганыбыз кайсы деп анан ушуну жазып чыктык. Мына Ата журт кандай сон деген китепти ушул ушуга бир 100дөн ашык ырым кирди. Ушул жерде ноталуу кылып туруп баягы кийинки жаш муундар окуганга дагы ылайыктап нотасы менен чыгардым да. Сиз көбүнчө ушу ыр жаратууда аккордеонду колдонот окшойсуз. Аккордеон көбүнчө. Анан эмне себептен ушу аккордеонду башка аспаптарда ойной аласызбы же жалгыз эле аккордеондо? Мен комузда ойноп өскөм, гитарада ойнодум, ансамбльда уюштурдум. Андан сырткары ооз комуз, эми баягы Кыргызда мандалинде ойнодум, домурада ойнодум, казактын да инструменттеринен көбүнчө ушуга аккордеонго мага жакын да, эми кийинки убакытта ушуну эле кармап калдым. Анда аккордеондон бир обонуңузду чертип берсеңиз. Алимжан Абжапаровдун сөзүнө жазылган Кыргызжан деген аттуу жаңгырым бар эле, ошону аткарып берейин. Ат келет канча кылым кыргыз деген, айтылып ат уйкаш жылдыз менен. Азыр мен сыймыктанам ичим жылып, аталар Манас Барысбек Чыңгыз менен. Асыл жерим Айкөл элим сактап келген кыргыз тегин. 2017 жылы Италияда өткөн эл аралык физгармоника кароосуна да катышып келдиңиз. Кандай өттү? Ушул фестиваль тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бул фестиваль 76-жылдан баштап дүйнө жүзүнүн ошо гармоника деп коет, физгармоника. Ошо инструмент, аспап, гармошка бар, анын ичинде баян бар, аккордеон бар. Ошолор аспаптарды ойногондордун конкурс экен, фестиваль конкурс экен. Анан 76-жылдан бери 42-жыл өтүп атыш экен. Быйыл ошо 2017-жылы күзүндө бардык, 42-жылы өтүп атат dedi. Анан бүт мамлекеттердин желеги илинип турат. Мен биздин ойногон чыгармаларыбызды кызым ошо интернет аркылуу салган, анан чакырып келди. Барсак, жок, бизди тааныбайт экен. Кыргызстандан да биринчи келиши деди. Анан Кастельфидарда деген шаарда өттү. Шаардын өзү эле атайын бир майрамга бөлөнөт экен. Жалаң ошол аспап ойногондор келди дешип, плакаттардын баары илинген экен, телевидениясы баары көрсөтөт экен. Франция, Англия, Кытай, Россия, Беларусь, Украина баары чоң мамлекеттердин баары ошол жерде бар экен. Анан ошол жерде бир 1500дөн ашык киши болду. Ал жерден да бир 30га жакын киши дипломант болдук. Анан башкы байгени Кытай алып кетти. Аныкыда бир башкача бир гармоника экен, илгертен бери келаткан, ошо аты жакшы экен, ошону ойноду. 20 мүнөттөн убакыт берди. Мен Калый Молдобосановдун бий сюитасын ойнодум. Анан өзүмдүн жанагы пьесам, концерттик пьесам. Анан Ибаратты ойнодум. Ал жерде где-то бир 15-20 күн болуп, анан бизди бир Икарус менен ташып барып атты пансионаттан ошо өтчү жерге. Эми аябай чоң, жогорку деңгээлде өтөт экен.
сыйынакка барганда сиздерди ким демөөрчүлөдү? Өзүңүз демөөрчү Демөөрчү болгондо эч ким демөөрчү болгон жок. Мен Маданият министрлигине бардым, ушундай чакырык келип атат. Биздин чыгармаларыбыз Кыргызстандан киши келе элек десек, бизде каражат жок деди 2017-жылы киргем. Андан эndi эле кирдим, анан киргеним жок, себеби баары бир каражаты жок экен. Искусство университетинде аккордеондон сабак берип келесиз. Анан ушу аспаптарды жеткирүүдө кандай маселе болуп чыкты? Бул оор суроо болду. Мисалы, Союздун убагында аспаптар, ушу аккордеон аспабы эле дүкөндөрдүн баарында байма-бай турчу эле. 250 рублейден мындайча айтканда масыл аккордеондор келчү. Анан 500гө чейин эле да. Анан азыр бир да аспап жок. Союздун убагында жана айтып кетпедимби, СССР обеспечивать эткен баардык ушу республиканын баардык булуң бурчуна чейин магазиндерде турат эле. Азыр Союз эгемендүүлүк бузулганы бир аспап жок. Бүт эски, талкаланган, бузулган 1-2 жерде ремонт жасаган жигиттер бар. Дагы жакшы ошолор ремонттошуп, анан ошону 30 миң, 20 миң, 40 миңге чейин сатып алып атат. Булардын баары 20 жыл, 15 жыл болгон аспаптар. Мына Мавреки менин жанымдагы аспап бир 30 жыл болгон аспап. Ал эми жаңыларына алыш кыйын да. Мисалы мен Италияга барганда 3000 евродон 21 миң еврого чейин аспаптар. Орусиянын эле ошол Германия менен договор түзүп, Германия ГДР деп коет, ошолор обеспечение жасаган да бизди. Анан азыр баарыныкы эле эскуску, Союзунда бир аккорд, серенада деген бир аспаптар бар. Алардын эмеси начарыраак да, мындай качествосу деп коебузбу, ошонусу начар. Анан ар ким билгендерин алып келип эле ошо менен үйрөнүп атышат. Таланттуу балдардын көбүнесе аккордеонист жагына тапшырганын байкап жатабыз да. Туура айтасыз. Бул суроо талап эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Менин оюмча мына 60-жылдардан баштап бул аккордеон аспабы биздин турмушубузга кеңири кирген. Ошол Рыспай Абдыкадыров, Токон Ишбаев, Аксубай Атабаев ошолор баштап кирген. Түгөлбай Казаков аккордеон аспабы эмнегедир кыргыздын жүрөгүнө жакын да, анан баягы диапазону кеңирээк. Анан кыргыздын өзү эли мындай музыкалык жактан кеңирээк болгусу келдиби? Анан ушул аспап эмнегедир элдик аспапка да айланган сыяктуу болуп калды да. Себеби азыр аккордеондо искусстводо деле бир 50-60 киши окуйт. Элестетиңиз, биз өткөндө конкурстардан көрүп аттык, ар бир музыкалык мектептерде 5тен 10дон республика боюнча элестетиңиз. Андан сырткары кармап, өздөрүнчө кармап жүргөндөр канча. Самоучка деп коет, эмеспи? Анан андайлар республикада абдан көп, элдик аспапка да айланды десек болот. Замандын талабына ылайык, ушу ата-энелер дагы музыкага өзгөчө көңүл буруп, балдарын атайын бир иримдерге алып барып жатканы бизди кубандырууда. Анан ушу балдарга кандай кайрылуудасызбы? Сиздин чыгармачылыгыңызда балдарга арналган ырларыңыз барбы? Ооба. Балдар темасы да бир чоң тема. Буга балдар темасына кайрылган негизи композиторлор, оюнчулар аз. Мен билгенден Букалаев көбүнчө ушул балдар темасына жазат. Анан мен деле кайрылып көрөйүн дедим. Анан ошо бир 10 чакты жыл болуп калды. Галина деген кичинекей кыз бар эле, ошол мамасы ырдатабыз деп келди. Жанагы сиз айтып аткандай кызыктыргандар көп, кружокторго, искусство мектептерине алып баргандар көп. Бул да болсо жакшы нерсе да, маданият, искусствого кызыгуу да. Анан ошондо энеси ушундай жазып берчи дегенден анан сөз бергиле, жакшы ылайыктуу десем, анан сөздөрүн алып келишиптир. Бакча маалын жазып бердим. Бакча маалы жаңы жыл деген ошо кичинекей балдарга ылайыктап жазып бердим. Андан кийин дагы бирөө келди. Азыр ушу телестудияда, КТРКда иштеп жүрөт кичинекей жигит, кичинекей бала. Тайгүлүк Жашымпак деген ырлар менен байма-бай ырдап жүрөт. Анан кийинки убакта бир жомок
жазып берсеңер дегенден бир жомок жаздым. Ак маңдайдын жомогу деген бир чакан ичине бир 3-4 кирген. Ошого да балдар үчүн жазып берсек көпчүлүк сурагандар көп негизи. Çık çık çıkıldap, saçı tıkıldap, bakçamalı korsakın, kaysılı bak ayçı bak, kaysılı bak ayçı bak. Анан шакирттерим меники көп, абдан көп. Мына искусствода окутуп аткандарым канча. Мен политехникалык университетте окуп жүргөндө фольклорлук ансамбль өстүрдүм. Комуз аспабы менен ошолордо үйрөнүп алган балдар, бир топ балдар бар. Андан мурун Көлдө иштедим. Көлдө маданият бөлүмүн жетектедим. Ал жерден канчалаган ырчы, оончуларды тарбияладым. Учурда болсо искусствода бир 30га жакын окуучум бар, аккордеондон сабак беребиз. Кыскача вариантын ибаратта ойноп коеюн, Сиздин жолуңузду жолдогон балдарыңыз барбы? Үй бүлөңүз Үй тууралуу? бүлөм тууралуу айтсам, уулум технолог, башкы технолог болуп коньяк заводунда, кызым болсо бухгалтерлик кесип менен кетти. 3 кыз, 1 уулум бар. Анан 2 кызым Лира Севен деген ат менен жүрөт, азыр белгилүү. Турцияда 5 жылдан бери контракт менен иштейт. Ал азыр Турцияга, Кыргызстанга караганда Турцияда белгилүү. Анын ырлары да бар, анын клиби да бар. Андан кийинки кызым мына ошол накта музыкант болду. Ал дагы ошо консерваторияны бүтүп азыр Таиландда контракт менен иштеп атат. Аспап ойногондор боюнча. Мен жолум жолдогондор ошо Нурай менен Лира деген кызым. Обон жазып иштөөдө ар биринин өзүнүн ыкмасы болот да. Кээ бирөө бир бөлмөнү бекитип алып обон жазса, кээ бирөө кечкисин дейт, кээ бирөө багы жаратылыштын койнунда дейт. Сиз обонду кандай жазасыз? Бирөөлөр мишайт эткенин каалабайм. Жалгыз отурганда көбүнчө жазам, жалгыз отуруп алып. Анан жанагы мен өзүм эле айткандай жакшы мындай окуялар болсо, жакшы жан эргиткен акындардын жакшы сөздөрү болсо, ошондо да тез чыгып кетет меники. Ар бир элдин өзүнүн бир оону болот, өзүнүн салттуу, мисалы үчүн Кытайдын өзүнүн музыкасы болот, Жапонияныкы өзүнчө дегендей. Батышты көбүнчө баягы Европаны туурап ыр чыгарууда, ар кандай рэп дегенде сиздин көз карашыңыз? Менин көз карашым мисалы эми ал батышты туурап чыгарганын өзү каалаган ар кимдин өзүнүн эрки. Эмнени ырдап бийлейм десе. Бул бир чети биздин элдүүлүгүбүздүн музыканын колоритинин бузулушуна да алып келет. Себеби батыш өзүнүн идеологиясын башка дүйнө жүзүнө таратып атпайбы? Кечке эле бир нерсени, бир музыканы кое берсе эле сиз деле ошону ырдайсыз, ары өтүп бери өтсөңүз деле ошону койгулай берсе. Турцияда эл башчылары батыштын музыкасын токтотуп, бир 10 жылдай токтотуп койгон жыл болгон экен. 10 жыл токтотуп коюп туруп анан только өзүнүн кафелеринде, өзүнүн жайларында, иш чараларында өздөрүнүн ыры менен өсүшүп баралар да. Мына өзүнүн колорити бар, мындайча айтканда. Биздин жакшынакай колоритибизди бузуп алабызбы деп корком да ошондон. Себеби жаштардын табитин бузуп атат алар.
биздики деле укмуштай кыйын чыгармалар бар. Ошол эле тетиги батыштын чыгарган генийлеринен өткөн биздин Карамолдунун күүлөрү эмне деген. Ыбырайдын күүлөрү. Орустар изилдеп келгенде музыка изилдөөчүсү Виноградов келип ошонун айтканы бар. Кыргыз музыкасынын жүрөгү обон деп. Обон жараткандар күчтүү ошо кыргыздын колорити менен чыгарган. Ошол эле биздин тообузду, суубузду элестетип анан берки кээ бир элдикиндей айдама кыска да эмес, биздики тоолорду элестетет, сууларды элестетет, размерлери ар кандай. Мисалы мен ушул жерден бир нерсени айта кетсем да болот. Строй отрядда болуп калдым Союздун убагында. 40 строй отряд болду, ошонун ичинен 15 союздук мамлекет, 11 батыш шаардан 26 отрядда отурдук. Ошол жерден ичинен ар кимдин инструмент аспаптарын мактанып атышат. Анан мен Уралиев деген экөөбүз чогуу барганбыз, белги болгонбузчу. Анан мен тигинин гитарасын ойноп бердим, өзбектин дударын ойноп бердим. Уралиев болсо тигилерин кайсы аспабын эле шарт эле ойноп көрө коюп эле. Казактыкы деле латтар бар да, латтар көрүнүп турат. Аларды ойнодук. Анан биздин коомузда эч ким ойной элбей койду. Себеби ал жерде латка бөлүнгөн эмес. Ага кулак керек, баш керек. Илгертен келе жаткан эл тарыхы бай, түптүү эл болгонубуз үчүн ошондой музыкабыз бар да. Эми ошону жоготуп албаш үчүн жаштарды дагы тарбиялаш керек. Ичинде музыкасы бар, жаштар эч качан жаманчылыкка барбайт. Кылмышка да барбайт. Булар ички дүйнөсү таза адамдар болот. Ошон үчүн буга да көңүл бурушубуз керек. Мисалы, Японияда ушундай айтып коюшат экен, өнөр адамдары, ушу музыка чыгаргандар, жаратмандарды өнөр адамдары бул элдин байлыгы деп коет экен. Анан аларга атайын жеңилдиктер берилет экен. Бизде андай жок да. Эми ошолордон да үлгү алса болот. Эли журтуңузга каалоо тилейиңиз. Тарыхка бай, түптүү ата бабалардан алып келаткан ушу кыргыз элинин жерин, элдүүлүгүн бекем сактап, башка элдер айтып калат, бул эң негизгиси эле эл башчылардын сактаганы жер жана эл. Ушул элди сакташ керек, жерди сакташ керек деп. Ансандай ушул эл жерибиз аман болсун, асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун. Ар дайым ошо чарбачылыктын үстүндө көптөгөн жаш таланттарды тарбиялап, кыргыз элинин ак батасын алып, аман эсен жүрүңүз демекчибиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыттар да соңуна келип жетти. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.